Ассалам алейкум достор, мен каналыма жазылган менин сүйүктүү мощный подписчиктерим. Силер менен дагы бир оюн менен бөлүшкүм келип жатат. Бул жакшы жаңылык десем болот. Мен кастингге катыштым. Жанагы эл эмне дейт, МК шоу, ошо дагы силер жарай сити, ошо долбоорлор чыгарган студия кастинг болот туурабы, ошого катышып келдим. Анан кийин жана өзүңөр билесиңер да, мен подсознание может всё деген китепти окуп жатып, анан ошол жактан көп нерселерди түшүнө баштадым да. Анан кийин кастингге катышарда абдан мындай өзүмө өзүм кичине неуверенный болуп барып, анан кийин анкета толтургандан кийин кичине тынчсыздана баштадым. Мындай жүрөктүн согушу тездеп баштады, кичине мындайча айтканда мандраж кармап баштадым. Өзүм башкача сезе баштадым да. Анан бир маалда дааратканага кирип, бетимди жууп, жакшылап жууп туруп, анан күзгү карап айттым да: мен азыр кирип туруп кастингге конкретно выступать этип берем, мен коркпойм, смело кирем, конкретно выступать этем, конкретно чыгам, тарс кылам, даже неожиданный суроолорго вообще четкий жоопторду берем дедим да. Анан кийин ошол эмне үчүн ошентип айттым, анткени мынагу китепте подсознание может да: сознание творит действительность, а вы творите свое сознание. Мисалы биз өзүбүзгө мындай ой жаратсак, ошо ишти кылат экен да. Мисалы өзүбүздүн оюбузду канчалык жакшы, позитивдүү кылсак, ошол ой, ошол алдыга эмне болуп атат, проблемабы же кандай любой иш бир нерсеге, ошого мындайча айтканда туура жол менен влиять этет. Анан кийин ошол сөздөрдү эстеп, анан кийин абдан мандраж болуп атам, өзүмө айтып атам да, блин, вообще тынчсызданычы. Анан кийин өзүм айттым: мен азыр кирем, мен кастингден конкретно выступать этем, коркпойм, кирем, выступать этем, чыгам, коркпойм, кирем. Ошону бир жок дегенде бир 2 мүнөт, калп айтпасам 2 мүнөт өзүм айтып жаттым, кичине үнүмдү чыгарып. Анан кийин таң калыштуу нерсе, ошол момент эле, ошо айтып бүткөндөн кийин мындай эмеге, кайра кастинг комнатасына кирип баратып, жанагы сезимдер такыр жоголду. Сезимдер мындай кичине азайып баратып, анан кийин жана кастинг комнатасына киргенде вообще эле жоголуп кетти. Жана жүрөк дүкүлдөгөнү, мындай коркуу сезими такыр жоголуп, анан кийин өзүмдү уверенно ала баштадым да. Мындай алар деле бизге окшогон адам, просто биз кичине мындай тынчсызданып атабыз да, мисалы бир жерге чыгып выступать эткенден жагында мындай. Анан кийин ошентип өзүмө айтып, ошо ой менен чыгып, анан ошол нерсе мага жардам берди. Өзүмө айткан сөздөр, буга чейин дааратканада айтылган сөздөр мага ошо кастингге кирип, анан кийин өзүмдү смело алып жүрүүгө мага жардам берди. Болбосо мен ал жерде сөзүм такалып же эме сүйлөй албай эле деп калышым мүмкүн болсо болот деле болчу, бирок анткен жокмун. Анткени өзүмө ошо ойду киргиздим да. Мен азыр кирем жана мындай любой суроолорго жооп берем, конкретно выступать этип анан чыгам дегенчи. Анан буюрса кастингдин жоопторун бир жумадан кийин айтат экен, аны менен да силер менен бөлүшөм буюрса. Чоң рахмат. Ошон үчүн силерге айтар нерсе: эгерде алдыда кандай мындай бир жерге чыгасыңар, бирдеке сүйлөйсүңөр же бирдеке болордо, ошол нерсени өзүңөргө, ошол нерсени, болуп аткан нерсени жок деп элестетип, өзүңөрдү мындай эме деп айтпагыла. Мисалы мен азыр мисалы сахнага чыгып сүйлөйм: мен сахнага чыгам, уят болуп калбасам экен. Анан мисалы дос баламдын тиги туулган күнүндө сүйлөп атам, анан уят болуп же мындай кылып атам, элдер толтура турат, мындай кылып атам, уят болуп калбасам экен, минтип калбаса экен, элдер минтип айтпаса экен дегендин ордуна сен башкача ойду киргизишиң керек да. Мен сахнага чыгып сонун выступать этип берем. Мен азыр элдин алдына сонун интервью берем. Мен азыр дос балам туулган күнүнө башка досторум сүйлөгөндөй эң сонун кылып чын жүрөктөн мен сүйлөп берем деген ошол ойду өзүңө киргизсең, анан кийин ошол ой сага жардам берет. Сознание творит действительность, сознание творит действительность, а вы творите свое сознание. Сен сознанияң ошол болуп жаткан нерсени пайда кылат, а сен болсо ошол сознанияны пайда кыласың да. Ошон үчүн биринчи очередь өзүңөр ишенгиле, жана алдыда кандай кыйынчылыктар болсо ошону мен кылып койдум, уже кылдым деп жакшы позитивдүү ой менен кылсаңар, ошол силерде болот. Менин инстаграм баракчама жазылып кетсеңер болот. Ал жакта да көптөгөн кызыктуу нерселер бар. Шабдан Болотбеков деп жазсаңар чыгат. Силер менен болгон Шаба Болотбеков. Пока. Эгер бул видео кызыктуу болсо, ыл жака лайк баскычын басып жана комментарий калтырып койсоң болот.